Силерге айтып коеюн, мен 55тен ашуун өлкөдө болгонмун. Ооба, Куранда, хадистерде идолдорго сыйынууга жол берилбейт. Бирок менде исламдан бөлөк көптөгөн диндерде, мисалы христианчылыкта, буддизмде же Кытай тараптагы дионизм жана башка диндерде идолдорго сыйынуу деген жагдайлар бар. А бирок жер жүзүндө исламды туткан мусулмандар канча пайызды түзөрүн билесиңби? Ашып барса 15-20% гана. Ошого карабай башка диндегилер туура эмес жолдо дегин келип атабы? Өзүң билесиң, дүйнөдө христиандардын саны канча көп экенин. Андан тышкары англичандар, орустар, католиктер, протестанттар канча көп. Ошол диндегилер дүйнөдө көп экенин билип туруп, дагы деле аларды туура эмес дегенин кандай? Биздин бул тууган өтө жакшы суроо берди. Ал дүйнө жүзүндө мусулмандардын саны 15-20% түзөрүн айтты. Эми канча процент экенин талашып тартышпай эле коеюн. Бул киши андан тышкары башка дин өкүлдөрү идолдорго табынаарын айтты. Мен сиз менен макулмун. Айрыкча буддизмге ыктагандар өтө көп. Тууганым, İslamda sandın көптүгү роль ойнобойт. İslamda акыйкат гана жегет. Мисалы, бул жер жүзү толук формада экени тактала электе, көпчүлүк адамдар жерди тегиз жалпак формада деп эле эсептешкен. Бир нече кылымдар мурда адамдар ырасында эле жер тегиз жалпак формада деп гана ойлошкон. Сиз тутунган динде дагы ошентип айтылат. Тууганым, демек биз көппүз, көбүбүз ушул ойдобуз дегендер да жаңылат экен көрсө. Аллах субханаху ва таала Куранда Исро сүрөсүндө 81-аятында айтат: акыйкат келди, жалган нерселер жоголду, акыйкатта калп нерселер жоголууга дуушар деген. Ошон үчүн ислам дининде сандын көптүгү эмес, акыйкат жеңип, башкаларды сокур сезим менен эле турай берген болбойт. Мына мисалы Америкага барсаңыз, порнографияга чек коюлган эмес. Сиз эмне ошол бузукулукту колдойт белеңиз? Андайлар башка өлкөлөрдө эле бар да. Жок, сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Колдойт белеңиз? Жок, албетте каршы болмокмун. Түшүнүктүү тууганым. Көпчүлүк батыш өлкөлөрүндө порнографияны чектешпейт. Көпчүлүк ошентет деп эле аларга кошуласызбы? Албетте кошулбайсыз. Мына ушинтип сиз акыйкатка улам жакындап баратасыз. Көпчүлүк болсо эле алардын сөзү сөз болуп жеңе бербейт. Эми христианчылык боюнча бул динде идолго, бутка сыйынуу деген жок. Кээ бир христиандар гана идолдорго табынат. Христиандар деле мусулмандарга окшош. Алар деле кээ бир күнөөлөрдү кетиришет. Мына мисалы Библияны окусак, баса сиз Библияны окуганыңызга мен ишенейин. Моисейдин 5-китебинде 5-бөлүмүнүн 9-стихинде менин астында турганда башка кудайларың жок. Жок кумирди тутпагын. Асмандабы, жердеби, суудабы ээлик кылган жараткандын элесин сүрөт кылып ага табынба, сыйынба. Анткени мен кудаймын, сенин кудайыңмын деп жазылып турат. Так ушундай эле чындык Библиянын Исход китебинде 20-бөлүмүнүн 3-5 стихтеринде менин астында турганда башка кудайларың жок. Жок эле кумирди тутпа. Асмандабы, жердеби, суудабы ээлик кылган жараткандын элесин сүрөт кылып ага табынба, сыйынба. Анткени мен кудаймын, сенин кудайыңмын деп атат. Эми мына Второзаконие китебиндеги идолдорго табынууга тыюу салынганын эске алсак, чын эле идолдорго сыйынбоо керек. Иса алейхиссалам Матфейдин Евангелиесинде 5-бөлүмүндө 17-20 стихтеринде мени мурунку пайгамбарлардын элге жеткирген осуяттарын жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлогогула. Мен аларды аткаруу үчүн келдим. Акыйкатты айтайын, асман менен жер жок болуп кетиши мүмкүн, бирок Тоораттагы бир да тамга жок болбойт. Бүт ыйык жазуулардагылар аткарылат деп турат. Ошон үчүн кичине гана бурмалоо болобу же өзгөртүп жиберүүгө аракет кылабы, анын баары көктөгү жаратканга маалым болот. Же болбосо ошол ыйык осуяттарды башкаларга үйрөткөндөр болсо, алар да жаратканга маалым. Мен сизге эскертип коеюн. Сиздин диний сабатыңыз Тоораттагы сизден да мыкты билгендерден төмөн болуп жатса, билбеген нерсеге баш бакпаңыз. Эгер сиз асман падышачылыгына, мындайча айтканда, 5-ке түшкүңүз келсе, анда бүт ыйык жазууларга, Муса алейхиссалам элге айткан осуятка, эски осуятка ишениңиз керек жана Аллахтан бөлөк эч нерсеге сыйынбооңуз керек. А бирок кээ бирлер али күнгө чейин идолдорго сыйынышат. Айрымдар мисалы протестанттар идолдорго табынышпайт. Байкасам сиз христиандар тууралуу азыраак билет окшойсуз. Ошо билбегениңизден улам христиандар идолдорго табынат деп жалпы жонунан сүйлөп салдыңыз. А бирок идолдорго католиктер гана сыйынат. Мына ошонун айынан протестанттар менен эки ача пикир талашып келишет. Себеби протестанттар тигилердин сыйынуусу туура эмес экенин билишет. Ушуларды уккан соң сиз Аллахка гана сыйынууңуз керек го дейм. Эми индуизм боюнча айтканыңыз боюнча, ооба сиз туура белгиледиңиз. Алардын көбү идолдорго сыйынат. Мурда мен бир нече ирет Кудайдын элеси, сүрөтү, статуясы болбостугу тууралуу фактыларды айтып өттүм эле. Тууганым, сиз идолдорго сыйынасызбы? Ооба, мен идолдорго сыйынам. Анда ал динден кайтыңыз. Мен деген бүт диндерге ишенем. Себеби Кудай бүт диндерди билет да.
Whether if you are Tууганым, эгер сиз бүт диндерди билсеңиз, мейли алардын иш жүзүндө аткарып жүрөсүзбү жокпу, сиз өз диниңиздин талаптарын аткарбай атасыз. not following Hinduism, Мен сага түшүндүрүп атам го. Кудай азыр уйкуда. Ал жерди жана бейишти жаратып койду. Кудай баарын билет. Бейиште бүт динге орун бар, исламга да орун бар. Тууганым, келиңиз мен сиздин биринчи сурооңузга толук жооп берейин. Буякта суроо берем деп кезек күткөндөр көп. Сизде кошумча суроолор болсо, анда кайра кезекке туруңуз. Мен ал суроолоруңузга жооп берем. Сиз Кудай азыр уйкуда дедиңиз. Куранда буга карата Бакара сүрөсүнүн 255-аятында Алладан бөлөк Кудай жок. Ал тирүү, толук ээлик кылуучу. Ал үргүлөбөйт да уктабайт. Асмандардагы жана жердеги нерселер ага таандык дейт. Тууган, сиз менен биздин эс алуу, уктоо деген табиятыбыз бар. Аллах эс алууга, уктоого муктаж эмес. you and I require rest. God does not require to sleep. Allah clearly says in the Quran. Ыйык Курандын 10-чу Аннас сүрөсүнүн 99-аятында Аллах айтат: "Эгер Раббиң кааласа, анда жер жүзүндөгүлөрдүн баары түгөл ыйман келтирет эле" деп. Эгер Аллах бир нерсени кааласа, анда тек гана ошондой болсун деп коет. Ал нерсе болот. Мындай кылуу ага оп-оңой. Бирок бул жашоо сыноо. Аллах сизди, мени сынап атат. Эгер Аллах тагы өзүнө гана сизди сыйындыргысы келсе, ага бул оңой иш. Анда сизди сыноонун мааниси эмнеде? Аллах сизге тандоо укугун берип сизди сынап атат. А бирок сиз азыр диниңиздин талаптарын аткарып атасызбы? Азыр эле бүт диндерди тутунам дедиңиз, бирок сиз өз диниңизди кармап жарытпай атасызбы? Ага улай эле исламды деле, христианчылыкты дагы, буддизмди дагы кармап кыйратпай атасыз. Мисалы буддизмден Будда өзү мага сыйын кыла деген сөзүн мисал келтире аласызбы? Анте албайсыз. Анткени ал эч качан антип айткан эмес. Мейли ким бирөөлөр туура эмес динге элди канча ээрчитпесин, мейли аны ээрчигендер көппү азбы, калп нерсе эч убакта акыйкат болбойт. Тууганым, мен дагы кайталайм. Будда эч качан менин айкелими жасап ошого сыйын кыла деген эмес. Чыныгы акыйкат дин кайда экенин билгиңиз келсе, аны туткандарга же мага түздөнбөңүз. Аллахтын сөздөрүн өзүңүз окуңуз, Куран окуңуз. Мейли Веданы окуңуз, анан алардагы жалпы бир идеяны түшүнүңүз. А өзгөчөлүктөрдү ананкыга коюңуз. Бүт диндерди кармана бергиле дегениңиз бул катачылык. Look at me. Look at the scriptures. Look at the Quran. Read the Quran. Read the Veda. At least what is common follow. What is not common. Себеби сиз өзүңүз индуизмди же христианчылыкты же исламды жарытып кармабайсыз. Бүт баарысын бирдей кармап кереги жок. Эң кур дегенде ал диндердин жалпылыгын түшүнүп ошого ык коюңуз. А өзгөчөлүктөрүн анан талкуулай бериңиз. А бирок сиз ал диндердин бирдиктүү бир талаптарын аткарбай жүрөсүз. Идолдорго табынууну таштасаңыз, акыйкат жолго кадам таштардан алдын эмне кылууңуз керектигин айтамын. Анан сиз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям эң акыркы жыйынтыктоочу пайгамбар жана Алланын элчиси экенине толук ынансаңыз, анда экинчи маанилүү кадамды таштаган болосуз. Сурооңузга жооп бердим деп үмүттөнөм. Урматтуу YouTube катталуучулар, мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которулсун десеңиз, жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп, азыраак болсо да тыйын которуп туруңуз. Сиздин ошол азыраак колдооңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтөрүнө ишениңиз. Анан дагы YouTube'дагы диний тематикадагы кандай видеолорду которуу туура болот, кайсы диний аалымдардын видеолорун которсок болот. Ошол боюнча сунушуңуздарды берип, ошол видеолордун шилтемелерин, ссылкаларын комментарийге калтырып туруңуздар. Колдооңуздар үчүн чоң рахмат.